Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ишкерлигин 100 сомдон баштап миллион жараткан Нуржамал Шамшиева бир канча чоң жана кичи бизнестердин ээси. Ишкерликке 12 жашында аралашып баштаган. 18 жашында алгачкы май куюучу жайын куруп, 19 жашында өз каражатына алгачкы унаасын алып дүкөн ачкан. Баклажкалар көчөдө, кроватта, дарактын түбүндө, бензинде, темир канистерде бензин ташып саткам. 80% капиталын топтоп, бир жылдан кийин эле өзүмдүн жеке заправкамды курууга катуу кириштим. Жердин документацияларын барып алып, ал жерде мага эң кыйын болгон нерсе документ иштерин бүтүрүү кыйын болгон. Эшигинен сырткарыга чыгарып койгон учурлар көп болгон. Биринчи заправкабыздын кирпичин өз колумдор менен түшүргөм. Бир машина зилди. Каалоо күчтүү болсо, бар жокто кылат деп айткан. Заводдорго бензин алганы барчым ар дайым. Барганымда алдын ала бочканын үстүнөн чыгып бензинди өлчөп алчым. Темир турба бар болчу, ошо менен канча калды. Түгөнүп калса клиенттеримди жоготуп алыш менга коркунучтуу болчу. Абдан күччү элем. Сенде очередь болчу. Чоң компаниялардын машиналары очередь болот эле. Биздин кичинекей жеке АЗС барлар, ушундай ишканасы бар. Жолсо көчөдө саткандардын бензовозор кичинекей да болгон, 2 тонна 200 болгон. Ош дарактын көлөкөсүнө жылса кошо жыл уктачу элем, турчу элем, күтүп качан очередим жеткенде куйдуртуп алып, бензовозго отуруп алып анан алып келчү элем. Клиенттеримди жоготпошум керек. Келип кетсе кайтып алып келе албайм. Шаардан куйбаган бензинди айылдан куйган үчүн аларга алдын ала ушинтип заготовка кылат элем. Нуржамал айым ишкерликтен сырткары адамдарга акчаны туура башкарып, бизнес кылууну үйрөтүп келет. Анын алгачкы окуучуларынын бири учурда Дордой базарында ишкерлик кылган Нуриза Калайбаева буларды айтат. Нуржамал ар бир айткан сабагын оттой каалоо менен аткарып, мен 2 күндө өзүмдүн ая албай жүргөн үйүмдү алганмын. Азыр эс ачкыч сабактарын калтырбай аткарамын. Оттой каалоо менен биз адамдар ааламды багынта алабыз деген ишеничтемин. Турган дебизим окуу жана окуу, анан албетте аткаруу керек буларды. Ишкерлик деген идеяны алып ишке ашыруу, аны команда менен аялдар дагы, эркектер дагы кыла алат. Стереотип адамды чектеп коет деген пикирин эл аралык бизнес тренер Максат Муктаров кошумчалады. Элдин ою туура эмес да болуп калышы мүмкүн да. Анткени эл деген сөз бир айылда жашаган кишилер болсо, алар жаңы нерсени билбей, шаардагы жашоону билбеген үчүн айылда жашаган элдердин ою окшош болот. Бирок бул туура дегенди билдирбейт. Анткени шаарда айылдагыдай жашоо болбогон үчүн шаарда башкача ойлонуш керек болуп калат. Ошол эле убакта Кыргызстанда ушул нерсе болсо, башка өлкөлөрдө башка нерсе болушу мүмкүн. Ошого ар кандай иштерде этикасын карап, тескери же аябай жаман иш боло турган нерсе болбосо, ал жерде аял киши иш кылабы же эркек киши иш кылабы айырмасы жок деп ойлойм. Ошондой эле Максат Муктаров ишкерлик кылууда туш болгон кыйынчылыктарды кадимки көрүнүш катары кабыл алуу керек. Аны сабак катары алып, токтобостон алдыга умтулуусу керек дейт. Бизнестеги ошо кыйынчылыктар болот, ошону билип, ошону норма катары алыш керек. Аны баягындай мага эле болуп атат же ушундай нерсе болбош керек, мага болду уже, болбой турган нерсе болду деп андай кабыл албаш керек. Аны мындай тренировка деп алыш керек дагы. Аны сразу өтүп, кайра жаңысы менен баштай бериш керек. Акча жоготсо, мисалы, сразу дагы жоготтум деп ыйлап отура бербей, эмне кылыш керек? Сразу дагы ушундай болду, кеттик деп кете бериш керек. Ушу өтө маанилүү. Кыйынчылыкты деп албаш керек аны. Нуржамал Шамшиева өз ишмердигин гана улантпастан, билими менен башкаларга бөлүшүп келет. Учурда жаңы ишкердик баштаган адамдар менен насаатчы катары иштешүүдө. Сиздер менен мен Анара Маметова болдум. 9 FM жамааттык радиосунун уктуруусун угалдыңыздар.